Gıcır. Tamam. Bileştikeye başı içi mesela. Ne? Birlikten amirine sen dele başı yetkezin ya bılgıp be oturasın. Karantin can tatlı değil. Can tatlı olsa oturasın da. Ha. Karantin деген oyuncuk bu ekan. Andықтан жана кайда жүрдүң, кимдин колун карбадың деген кыз бар го. Азыр алар трагичный бүтүп калышы мүмкүн да. Andықтан Korgalma kol karmaşpaylı. Жана оокатыңды кылып, үйдө ысык чайыңды ичип, дүйнөгө мындай ой жүгүртүп отурган жакшы да. Ысык чайды ичкенде могу дүйнөдөгү бүгүнкү кымбат заманда адамзатта жаңы приоритеттер пайда болуп атат. Жана себеби илим билим приоритети ушунчалык артка кетип барат деле биздин коомдо өзгөчө. Жанагы түркөйлөрдүн, караңгылардын бак чыгып, жанагы спорт жылдыздары, Irçılar. Чоорчу дегендер, анан чала молдолордун заманы болуп турганда, морекке дүйнөлүк сыноо коомго жаңы баалуулуктарды таанытат деймичи, кимдерге күнүбүз түшөрүнчү. Анан медиктердин, агартуучулардын ушунчалык аброю аптыракаты түшүп кетти эле. Ооба, сөзүңө аралчы жана агабыз жазды го Тынчтыкбек Чоротегин. Какшы. Капырлар жөнүндө кыршыктады го. Ошол биздин капырларга күнүбүз түшөт да эми. Мына эми түп келди ушума. Тиги оорусуркого кабылганы Алланы издеп таппайсың да. Анан Алла деген бир абстрактуу түшүнүк да. Ал көкүрөктөгү ар бирибиздин жүрөгүбүздө уялаган нерсени бир личность катары карап атпай келсе, авторитет катары Кудай Таалага сыйынабыз го, бирок мындайда реалдуу чындыкка келгенде ошо капырларга күнүбүз түшүп отурат да. Медицина, илим, мынау техника, ошо молдокеңдер чөнтөгүнө салып жүргөн чөнтөк телефондун баары ошо капырлардын колунан чыгып атат да. Бирок капыр деп булар желмогуз көргөзөт. Капыр деген түшүнүктүү бир бул эми башка диний ишенимдеги адамдар деле капыр деп келген да кыргызга. Бирок капыр деп бир ушундай катуу мүнөздөшөт да, бир тозоккуну айтчы. Анан бүгүнкү күндө ошо Тынчтыкбек байкенин айтканда мындай чындыктын үлүшү чоңураак да. Капырларга күнүбүз түшөт, себеби илим билимдин артынан түшкөн эл ошолор. Мамлекет эми ошо капырларга Медицинаны мамлекеттин күнү түшөт, ар бир пенденин, кул пенденин күнү түшөт баары ошол капырларга дачы. Эми ошол эле медицинага жумшаш керек да болгон. Себеби биз ошо медицинага жумшабай келгенибизди эми сезебиз да. Анан эми күзгүдөй кылып көргөзүп койду да коомдун акыбарынча. Ошондуктан бул апат бир жагынан адамзатты бир чоң түрткү бере тургандайчы, адамдык ресурсту өстүрүү керек экен, бапестөө керек экен, эми түшүнөбүз. Илим билимдүүлөргө ошол сарптоо керегин тыйынычы, болбосо жанагы спорт чөйрөсүнүн жылдыздары жана эрежесиз мушташтар, чемпиондоголорду тим эле улуттук сыймык кылып атпайбызбы? Бизге чындыгында улуттук сыймык кыла тургандар кимдер? Андыктан бүгүнкү күндө мореке коронавирус биздин сыноону жаман айтпай жакшы жок дейт. Ушул жаманчылык менен болгондо дагы бийликти башка учурда сындасак жарашат да, бирок бүгүнкүдөй бийликтин аракетин мен кош колдойм. Себеби карантин гана токтотуп калат. Бизде медицинабыз, мамлекеттин казынасы ыраткандай эмес да, чабан экономикабыз менен коронавирус менен күрөшүүгө алып жөнөп бизди чалгыдай чаап кетет да бул оорус. Андыктан тартип үйдөн чыкпай бекинип отуруп эле ошо бийликтин аракетин кош колдоп, башка учурда бийликти сындайлы, бирок момундай апаат менен кармашууда бийликтин моралдык жактан да колдоп, анан мындай болгон аракетин, бийликтин түшүндүрүү иштерин биз дагы караламан элге, карапайым элге кенен кесири жеткиришибиз керек да. Бизден башка, бизди коргой турган башка бийлик жок, башка жактан эч ким колдобойт. Андан өзүбүз менен өзүбүз чыгып кетишибиз керек мындан. Себеби биздин эң чоң каражат эле азыр финансылык мүмкүнчүлүктө эмес, финансылык мүмкүнчүлүгү, кубаты бекемдеген державалар эмне болуп атат бүгүн, бүк түшүп жыгылып атат. Анан болгон эле ар ким жеке керт башы үчүн эле жоопкерчиликти сезип,
үйүбүздө отурушубуз керек жана үйдө отуруш керек мен да айтат элем ошо Олжо айымдын сүйгөндөрү биздин YouTube каналга жазылыңыздар.